Акча талап кылуу фактысы боюнча Кара Суу жана Араван райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн тергөөчүлөрү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, Кара Суу районунун Нариман айылынын аймактык милиция бөлүмүнүн тергөөчүсү тарабынан $3000 өлчөмүндө акча талап кылуу фактысы аныкталган. Такталгандай, кармалган жаран кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, материалдык пайда алуу максатында 2024-жылы декабрда алдамчылык үчүн катталган факты боюнча тергөөгө чейинки өндүрүштө текшерүү иштерин токтотууну убада кылып, $300,000 акча каражатын талап кылган. Белгилей кетсек, экөөнүн ортосунда Араван райондук милициясынын тергөөчүсү ортомчулук кылган. Натыйжада $1600 акча каражатын алып жаткан жеринен кармалып, УКМКнын тергөө камак жайына киргизилди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Элитстрой Сити курулуш компаниясынын жетекчилерине Кыргызстандын аймагынан чыгууга убактылуу чектөө киргизди. Атайын кызматтын маалыматында 26 январда Ошто салынып жаткан Манас турак жай комплексинин курулушу боюнча ишкананын жетекчилери Бекжан Касымбеков, Үсен Султанов жана Али Уулу менен жолугушуу болду. Ага курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министринин өкүлдөрү да катышты. Элитстрой Ситинин жетекчилери курулуш иштерин аяктап, объектилерди 2026 жылдын сентябрь айына чейин өткөрүп берерин убада кылышкан. Ушундан улам УКМКларды курулуш аяктаганга чейин Кыргызстандан чыгууга убактылуу тыюу салды. Социалдык тармактарда Ош шаарынын Касымбеков көчөсү 8А дарегинде курулуп жаткан Манас турак жай комплексинен батир сатып алгандар бийликке кайрылып, курулуш кечеңдеп кеткенин айтып, арызданган видео тараган. Кайрылуу 2025 жылдын көз мезгилинде тартылганы аныкталган. Ысык Көл райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайынын башчысы абактагылардан акча талап кылган жана кыйнаган деген шек менен кармалганын УКМКдан билдиришти. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, милициянын мурдагы майору камактагылардын бирин изолятордо ыңгайлуу шарт түзүп берүүнү убадалап, акысына акча талап кылган. Бирок берки киши баш тартканы үчүн орган кызматкерлери аны токмоктогон дешти. Ал кармалгандан кийин өз калоосу менен ишин тапшырган. УКМК кыйноо жана опузалоо иштерине укук коргоо органдарынын башка кызматкерлеринин тиешеси бар жогун текшерип жатат. Тууганына аэродром белек кылган айыл өкмөт башчысы Сузак районунда 12,8 гектар аянтты ээлеген аба майданы мамлекетке кайтарылды. Уулумарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда 1978 жылы Сузак районундагы Плодородие бирикмесине тиешелүү стратегиялык аэродром формалар учурунда коррупциялык схемалар менен жеке менчикке өтүп кеткен. Тактап айтканда, 2003 жылы Багаш айыл өкмөтүнүн башчысы Мыйзам Бузу менен аталган тилкени өзүнүн жакын тууганына өткөрүп берүү боюнча мыйзамсыз токтом чыгарган. Бир катар тергөө жана акча иш-чаралардын натыйжасында аянты 12,8 гектар болгон көрсөтүлгөн жер тилкеси муниципалдык менчикке кайтарылды. УКМК террордук акт жасоону көздөгөн интернет-террористтин аныктады. Ал Facebook социалдык түйүнүндөгү Казарман реклама баракчасына Жалал Абад облусунун Тогуз Тору районундагы Казарман айылындагы бала бакчаларда жана орто мектептерде пландаштырылган террордук чабуулдар тууралуу билдирүү жарыялаган. Жүргүзүлгөн акча издөө иш-чараларынын натыйжасында Тогуз Тору районунун орто мектептеринин биринин 8-классынын окуучусу интернет-террористтеринин таасирине кабылып, мажбурлоо жана психологиялык таасир астында террордук акт жасоону көздөгөн. УКМК жарандарга оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн жоопкерчилик 14 жаштан баштап караларын жана терроризм актысын жасамайын деп коркутуу үчүн 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасын караганын эскертет. Ош облустук административдик сотунун 3 кызматкери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Атайын кызматтын маалыматында соттук аппараттан канцелярия башчысы жана жооптуу кызматкерлери иш жүзүндө иштебеген жалган кызматкерлерди жумушка орноштуруп, түшкөн айлыкты өздөрү алып турушкан. Бул үчүн алар документтерди жасалмалап, кызматкерлердин эмгеки жөнүндө жалган маалыматтарды берип жүрүшкөн. Натыйжада мамлекетке ири өлчөмдө материалдык зыян келтирилген. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалынан
кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголду. Аталган кызматкерлер кармалып УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстанда 45 жылда коррупцияга каршы күрөштөн мал-мүлк каражат түрүндө мамлекетке 352 миллиард сом кайтарылганын билдирди. Маалыматка ылайык, жемкорлуктан түшкөн акча толугу менен президенттен турукташтыруу фондунун атайын эсебине которулуп, мамлекет башчынын буйругу менен ар кандай долбоорлорго, инфраструктураны өнүктүрүүгө жумшалып жатат. Бул тууралуу 29 январда атайын кызматтык 2025 жылдагы ишинин жыйынтыгын чыгарган жыйында айтылып, ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев да катышты. Жыйында коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү, кызмат адамдарынын мыйзамсыз ишмердүүлүгүн аныктоо жана алдын алуу боюнча тапшырмалар берилди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жыйында мамлекеттик жана коомдук коопсуздукту камсыз кылууда, мыйзамдуулукту жана тартипти чыңдоодо, уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы ыраттуу жана компромиссиз күрөштө улуттук коопсуздук органдарынын ишмердүүлүгүнүн жогорку натыйжа алуулугун баса белгиледи. Тапанча менен коркутуп көрсөтмөлөрдү өзгөртүүнү талап кылган шектүү кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын Ички иштер башкы башкармалыгынын басмасыз кызматы маалымдады. Милицияга жабырлануучу жазуу жүзүндөгү арыз менен кайрылып, анда 2025 жылдын 19 декабрында белгисиз адамдар эч кандай себепсиз ага дене жаракаттарын келтирип, ошондой эле сыртынан тапанчага окшош предмет менен коркутушкандыгы боюнча чара көрүүнү суранган. Тергөөнүн жүрүшүндө жолдошу аялын тапанчага окшош предмет менен коркутуп, мурда берген көрсөтмөлөрүн өзгөртүүнү талап кылганы аныкталган. Аталган факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 280 беренеси, бейбаштык жана 355 беренеси, сотко чейинки өндүрүшкө байланыштуу коркутуу же зомбулук көрсөтүү боюнча кылмыш иштери козголду. Жогоруда көрсөтүлгөн кылмыштарды жасоого шектелип, 1997 жылы туулган жаран кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери улантылды. Мамлекеттин коопсуздугу чек араны кайтаруу же күч түзүмдөрүнүн даярдыгы менен ченелбейт. Биринчи кезекте ошол коопсуздукту камсыз кылган кызматкерлердин саламаттыгы жана социалдык жактан камсыздалышы маанилүү болуп эсептелет. Ооба, бүгүнкү күндө мамлекет мына ушул максатта өлкөнүн күч структураларын ар тараптуу жакшыртууну улантууда. Айтайын дегеним, көп жылдар бою көмүскөдө калып, имараттары эскирип, медициналык жабдуулары совет доорунан калган коопсуздук кызматынын аскердик ооруканасы түп тамырынан жаңы курулуп, 14 кабаттуу заманбап борборго айланды. Бул жөн гана кезектеги курулуш эмес, бул атайын кызматтын потенциалын арттырууга багытталган стратегиялык кадам. Минкап төрагасынын орун басары башкы чекис Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен курулган борбордун ачылышына өлкө башчысы Садыр Жапаров да келип катышты. 15 000 чарчы метрге жакын аянт дээлеген бул борбор эң акыркы үлгүдөгү технологиялар менен жабдылган. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Мамлекет дагы сиздер үчүн өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша кам көрүүгө милдеттүү деп эсептейбиз. Улуттук коопсуздук мамлекет комитети иштеген кызматкерлерибизге көрүлгөн камкордук. Өзүңөр жакшы билесиңер, бул убакка чейин кандай имаратта жашап турдуңар, кызмат кылып турдуңар. Чындыгында көп жылдар бою мамлекеттин күч структурасы эскирген имараттарда совет доорунан калган жабдыктар менен иштөөгө мажбур болуп келди. Бирок соңку 5 жыл ичинде бул тармакта стратегиялык бурулуш жасалганы көпчүлүккө маалым. Ар кандай системанын өзөгү адам ресурсу болгондуктан аларга ар тараптуу кам көрүү мамлекеттин артыкчылыктуу кадамы. Кечээ Бишкекте ачылган УКМКнын аскердик медициналык кызматынын жаңы имараты да кызматкерлерге түзүлгөн кезектеги камкордугунун бири болуп калды. Батырдарға өздік құрам, Аскердик медициналык борборунун жаңы имаратын ачылышы менен куттуктаймын. Ошентип УКМКнын аскердик медициналык кызматынын жаңы заманбап имараты расмий пайдаланууга берилди. Минкап төрагасынын орун басары башкы чекис Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен ишке ашкан бул борбордун салтанаттуу ачылуу аземине өлкө башчы Садыр Жапаров да келип катышты. Иш чарага даярбыз. Улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин төрагасы генерал-полковник Кашиев. Саламатсыңар жолдаштар. Өлкө тынчтыгын күзөткөн кызматкерлердин саламаттыгына кам көрүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыты. Бул тууралуу президент куттуктоо сөзүндө баса белгиледи. Күчтүү армия жана коопсуздук кызматы үчүн заманбап медициналык тейлөө аба менен суудай зарыл. Ошондуктан мындай бейтапкананын ачылышы улуттук коопсуздук тутумун чыңдоонун жана жоокерлердин социалдык абалын жакшыртуунун кезектеги кадамы болуп калганын айтты. Биз бүгүн өлкө эгемендигин
мамлекеттин конституциялык түзүлүшүн жана республика аймагында туруктуулукту коргоп, улуттук коопсуздукту камсыздап келаткан кызматкерлердин саламаттыгына өзгөчө кам көрүү аркылуу улуттук коопсуздук системасын чыңдоонун дагы бир маанилүү баскычына өтүп жатабыз. Тарыхка кайрылсак, коопсуздук органдарынын медициналык бөлүмдөрү 1920 жылдары өтө оор шарттарда түзүлүп, кийин 1951 жылы расмий түптөлгөндөн бери инфраструктура дээрлик жаңыланган эмес. Ал эми бүгүнкү заманбап медициналык корпустун курулушу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен ишке ашырылып, тарыхый адилеттүүлүктүн жана өнүгүүнүн натыйжасы болуп калганын президент Садыр Жапаров белгилеп өттү. Бүгүн ошол аскердик медициналык кызматтын имаратын учурдун талабына жана стандарттарына жооп бергидей жаңылоо менен көп тармактуу медициналык комплекс катары ачып жатабыз. Жаңы имарат өз ичине амбулатордук бейтапкана, стационардык, тез жардам жана реабилитациялык медициналык тейлөөнү ишке ашыруучу аскердик бейтапкана жана аскердик ооруканаларды камтыйт. Кыскача айтканда, бул 14 кабаттуу имаратта толук кандуу жаңыланган аскердик бейтапкана иштейт. Аскердик бейтапкананын курулушу Камчыбек Кыдыршаевдин демилгеси менен жогорку технологиялык медициналык жабдуулар менен камсыздандырылгандыгын, санарип медициналык технологиялар, жогорку технологиялык хирургия киргизилгендигин баса белгилеп айта кетейин. Мындай аракеттин баары медициналык тейлөөнүн сапатын жогорулатууга, дарылануунун мөөнөтүн азайтууга жана бейтаптарды ыкчам реабилитациялоого багытталган. Салтанаттуу бөлүктөн соң өлкө башчысы баш болгон мамлекеттик жогорку жетекчилер, атайын кызматтын бөлүм башчылары, ардагерлер, медицина тармагынын өкүлдөрү имараттын кызыл лентасын кесип, ички шарттар менен таанышышты. Бул жерде жөн гана дарылоо эмес, тереңдетилген диагностика үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Дененин катмар жогорку сапаттагы сүрөттөрү чыгарылды. Сүрөттө жакшыртып, диагностика коюуга жакшы жардам берет. Жаңы комплекс алдыңкы технологиялар менен камсыздалган медициналык борборго айланды. Жалпы аянты 15 000 чарчы метрди түзгөн 15 кабаттуу имаратта бардык медициналык муктаждыктар камтылган. Биринчи кабатта операциялык бөлүм, экинчи кабатта реанимация, ал эми калган кабаттарда терапия, жүрөк кан тамыр, нерв оорулары жана хирургия бөлүмдөрү жайгашкан. Эң негизгиси, бул борбордун эшиги кызматкерлер үчүн эле эмес, чек ара кызматынын жоокерлери, 9-кызматынын аскерлери, ардагерлер жана алардын үй бүлө мүчөлөрү үчүн дагы ачык. Госпиталь болсо много профильный госпиталь болот. Дарылануу мөөнөтү кыска болуш үчүн, анан кийин батыраак реабилитация болуш үчүн, медициналык сапатын бийик деңгээлге көтөрүш үчүн ушул жерге жаңы заманбап медициналык жабдуулар алынган. Биздин максатыбыз аз инвазивдүү жана бийик технология хирургияны өнүктүрүүгө аракет кылабыз. Ошондой эле межведомственный келишим менен башка укук коргонуу органдары жана сот органдарынын камсыздаганга аракет кылабыз. Салтанаттуу иш-чаранын соңунда мамлекет жетекчилери жакшы салтка айлангандай имараттын короосуна дарак отургузушту. Ошентип саналуу кызматкерлерден башталган тарых бүгүн мынтип 14 кабаттуу заманбап комплекс менен кошо штаттык бирдиги да ирилештирилди. Айта кетсек, улуттук коопсуздук кызматынын потенциалын жаңы деңгээлге жогорулатууга багытталган иш-аракеттер уланууда. Буга чейин атайын кызматтын бардык облус, шаар, район боюнча бөлүмдөрүнүн имараттары курулуп, Бишкектеги борбордук штаб-квартирасы да жаңыдан салынды. Ага катар кызматкерлердин үй бүлөлүк жашоо шартын жакшыртуу үчүн социалдык объектилер курулуп, ушул тапта дагы жаңылануулар уланууда. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Сумаралиев, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.